Саламатсыңар балдар. Бүгүн көтөрө турган темабыз көмүртек подгруппасынын элементтери. Биз силер менен биринчи 4-группанын элементтерине жалпы өздөмөнү карап өтөбүз. 4-группанын элементтери көмүртек жана титан подгруппасына бөлүнөт. Менделеевдин мезгилдик системасынын 4-группасынын негизги подгруппасында көмүртек, кремний, германий, кала жана коргошун жайгашкан. Ал эми ушул 4-группанын кошумча подгруппасында титан, цирконий жана гафний жайгашкан. Бул элементтердин бардыгы 4-группанын элементтерине кирет. Булардын ичинен көмүртек жана кремний экөө металл эмес. Ал эми германий, кала жана коргошун булар коргошун, титан, цирконий жана гафний булар металлдар. Германий, кала жана коргошун булар П элементтер же П металлдар. Титан, цирконий жана гафний булар Д элементтер же болсо Д металлдар деп аталат экен. Бул группанын кошумча жана негизги подгруппанын элементтеринин баардыгынын окшоштук жагы бул элементтердин баардыгынын эң сырткы энергетикалык деңгээлинде сырт катмарында 4төн электрон жайгашкан. Элементтин эң сырткы электрондук катмарындагы электрондордун саны бул элементтин валенттүүлүгүн билдирет. Демек 4-группанын элементтеринин баардыгынын сыртында 4 электрон болгондуктан булар 4 валенттүү болуп саналышат. Булар бири-биринен электрондук катмардын саны менен айырмаланат жана өздөрүндөгү электрондордун саны менен айырмаланышат экен. Бул группада көмүртек менен кремний экөө металл эмес, калгандары баары металл болгондуктан бул элементтер бири-бири менен физикалык жана химиялык касиеттери боюнча айырмаланып турушат. Биз бул главада ошол элементтердин ичинен көбүрөөк металл эмес көмүртек жана кремнийдин касиеттерине кеңири токтолобуз. Себеби бул эки элемент жаратылышта кеңири таралган элементтердин катарына кирет. Көмүртек менен кремний экөө жаратылышта кеңири таралган элементтердин катарына кирет. Экөө тең эң сырткы катмарында 4төн электрону бар жана 4 валенттүүлүктү көрсөтөт. Биз азыр силер менен көмүртек атомунун түзүлүшүн карап көрөлү. Көмүртек 4-группада жайгашкан, 2-мезгилде жайгашкан, катар номери 6. Демек, ядросунун зарядынын саны дагы 6-га барабар. 4-группанын негизги подгруппасында жайгашкан элемент. Бул 2-мезгилде жайгашкандыктан 2 электрондук катмары бар. Ичкисинде 2, сыртында 4 электрон жайгашкан. Электрондук конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p2 деп жазылат. Көмүртек атомунун тынч турган абалында эң сырткы энергетикалык деңгээлинде 2ден жалгыз электрону жайгашкан. Мисалы 2p2. 2p2де 2 жалгыз электрон жайгашкан. Бул көмүртек атомунун тынч турган абалы. Ал эми муну азыр биз козголгон абалын карап көрөлү. Көмүртек атому тынч турган абалда эң сырткы энергетикалык деңгээлинде 2p2 деген 2 гана жалгыз электрон болот. Эгерде биз көмүртек атомуна сырттан башка атом таасир этсек же кандайдыр бир энергияны таасир эткенибизде мында көмүртек атому козголот дагы 2s2деги жупташкан электрондун бирөөсү P деңгээлчеге жылат дагы 2s2де бир электрон калат жана 2p3 болуп калат. Бул жерде 2s1, 2p3 деген 4 жалгыз электрон пайда болот. Бул жалгыз электрондордун саны бул элементтин валенттүүлүгүн билдирет. Демек, көмүртек 4 валенттүүлүгүн ушул жерден биз көрсөк болот экен. Бул 4 валенттүүлүк деген сөз бул өзүнө 4 электронду кошуп алат дегенди билдирет экен. Демек, көмүртек 4 валенттүүлүктү көрсөтөт. Ал эми балдар, силер менен биз кремнийди карап көрөлү. Кремний дагы бул
Төртүнчү группанын негизги подгруппасына жайгашкан, катор номер 14. Кремний үчүнчү мезгилде жайгашкандыктан мында 3 катмар бар. Эң кичүүсүндө 2, экинчи катмарында 8, үчүнчүдө 4 электрон жайгашкан. Мында кремнийдин көмүртектен айырмасы. Кремний үчүнчү мезгилде жайгашкандыктан мында 3 катмар жайгашкан. Экөөнүн окшош жагы, экөөнүн тең сыртында 4 электрону бар. Айырмасы көмүртек 2 катмар, ал эми кремнийде 3 катмары бар. Бул экөөнүн айырмасы. Кремнийде эле көмүртек сыяктуу эле эң сыртында, эң сырткы энергетика деңгээлинде 2 электрону бар. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. 3p2 деп эң сырткы энергетикалык деңгээлинде 2 жалгыз электрону бар. Кремнийде эле көмүртек сыяктуу тынч турган абалында эквиваленттүүлүктү көрсөтөт дагы. Сырттан бир күч таасир эткенде кремнийдин атомунда дагы козголуу дүүлүгү болот. Дүүлүгүдө S3S2деги жупташкан электрондун бирөөсү 3p2 деңгээлчиге көчүп өтөт дагы. Мында да эң сыртында 4 электрон бош, 4 жалгыз электрон пайда болот. Демек кремний дагы 4 валенттүү элемент болуп саналат. Кремнийдин дагы көмүртектен экинчи айырмачылыгы бул кремнийде D орбиталча жайгашкан. Бирок D орбиталчасы мында бош. Электрондор мында жок. Демек, көмүртек менен кремнийдин акыркы энергетикалык деңгээлдеринде экиден жалгыз электрондору болгондуктан экөө тең эквиваленттүүлүктү көрсөтө алышат экен. Ал эми экөө тең атомдор дүүлүккөн абалда 4 валенттүүлүктү көрсөтүшөт. Көмүртек эки турдуу оксидти пайда кылат. 2 валенттүү жана 4 валенттүү. Көмүртектин 2 валенттүү оксиди бул ис газы. Ис газ деп аталат экен. Ал эми 4 валенттүү оксиди бул көмүрсүзгүл газы. Кремний дагы 2 турдуу валенттүүлүктү көрсөтөт экен. 2 жана 4 валенттүү оксидти көрсөтөт экен. Кремнийдин 2 валенттүү оксиди бул кремнийдин монооксид деп аталат экен. Ал чанда кездешет. Себеби ал жаратылышта кездешпейт. Аны жасалма жол менен гана алууга болот. Жана кремний көмүртек сыяктуу эле 4 валенттүү оксидти пайда кылат. Көмүртектин 4 валенттүү оксиди бул түссүз, жытсыз, абадан 1,5 эсе оор, сууда салыштырмалуу жакшы эриген газ. Газ болуп саналат экен. Кадимки газдалган суу көмүрсүзгүл газынын суудагы этмеси бул ошол көмүрсүзгүл газы болуп саналат экен. Ал эми көмүртектин 2 валенттүү оксиди болсо CO бул түссүз, жытсыз, абадан жеңил, суудан начар эриген газ болуп саналат экен. Балдар эми биздер менен көмүртектин жаратылышта кездешин карап көрөлү. Көмүртек элементи бул жаратылышта аябай кеңири таралган элемент. Бул өтө көп сандаган заттардын бирикмелеринин курамында кездешет экен. Мисалы, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн организминде дагы кездешет. Мисалы, клетканын составындагы курамындагы белоктордун, углеводдордун жана майлардын курамында көмүртек кездешет. Жана дагы бүт органик заттардын курамында көмүртек кездешет. Жана ошондой эле көмүртек көмүрдүн, торфтун, нефть, жаратылыш газы жана башка кошулмалардын баардыгында көмүртек элементи кездешет. Көмүртектин 3 турдуу аллотропиялык модификациялык өзгөрүштүгү бар экен. Бизге кеңири таралган алмаз жана графит болгондуктан биз экөөнү көбүрөөк көрөнөбүз. 3 турда болот: алмаз, графит жана карбин. Үчөө бири-биринен көмүртектин кристалдык точосунун түзүлүшүнөн айырмаланып турат экен. Үчөөнүн тең формуласы, белгиси С көмүртектин белгиси, ал эми айырмасы булардын кристалдык точосунан айырмаланып турат экен. Андан башка дагы көмүртек жаратылышта кальцийдин карбонаты деген ат менен белгилүү. Бул мрамор. Карбонат бул биз класста жазган кадимки бордун формуласы, бор түрүндө.
же мурамат түрүндө кездешет экен. Ошондой эле магнезит деген ат менен магний карбонаты кездешет экен. Жана дагы темирдин эквиваленттүү карбонаты сидерит деген ат менен белгилүү жаратылышта кеңири таралган зат болуп саналат. Андан башка да көмүртек жаратылышта капоцит деген заттын курамында кездешет. Известняк бул акиташ, биздин акиташ курамында кездешет. Мел, мына аз айтып өттүм, мелдин курамында кездешет. Мрамордун курамында кездешет көмүртек элементи. Малахиттин курамында кездешет. Магнезит жана тирүү организмдердин клетканын курамында май, углеводдордун курамында, белоктун курамында көмүртек элементи кездешет. Жана ошондой эле нефтинин курамында, жаратылыш газынын курамында жана таш көмүрдүн курамында көмүртек элементи кездешет. Демек көмүртек бул өтө көп сандагы бирикмелерде пайда кылгандыктан ал жаратылышта кеңири таралган элемент деп болуп эсептелет экен. Ошондуктан көмүртекти миллионер элемент деп аташкан. Себеби ал өтө көп сандагы бирикмелерди пайда кылат. Аз деле айтып өттүк балдар силер менен биз көмүртектин оксидтери жөнүндө айтып өттүк. Кийинки темабыз бул көмүртектин оксидтери жана көмүр кислотасы. Көмүртек түрдүү оксидти пайда кылат. 2 жана 4 валент оксидти пайда кылат. 2 валент оксидти биз кантип алабыз? Эгерде биз көмүртекке кычкылтекти кошконубузда кычкылтекти биз жетишсиз санда алсак, көмүртектин эквиваленттүү оксиди пайда болот. Жана мунун аты из газы деп аталат экен. Өнөр жайда көмүртекке же болбосо кокска, кокс деп аталат. Өнөр жайда аты кокска көмүр газын кошконубузда 2 молекула из газы же болбосо көмүртектин эквиваленттүү оксиди пайда болот экен. Лабораторияда кумурсак кислотасына катализатор катары кумур кислотасын кошуп, каталиттик жол менен ажыратсак, сууга жана из газына же болбосо көмүртектин эквиваленттүү оксидине ажырайт экен. Жана ошондой эле шавель кислотасын ажыратканыбызда ал көмүртектин 2 валенттүү оксидине, 4 валенттүү оксидине жана сууга ажырайт. Мына ушинтип биз көмүртектин эквиваленттүү оксидин алат экенбиз. Ал эми балдар, көмүртектин 4 валенттүү оксидин кантип алабыз? Дагы деле көмүртекке кычкылтекти кошконубузда көмүр газы алынат экен. Мында биз кычкылтекти H санда кошобуз. H санда кошконубузда көмүр кычкыл газы же болбосо көмүртектин 4 валенттүү оксиди пайда болот. Бул жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүрөт, же болбосо бул экзотермикалык реакция болуп эсептелет. Өнөр жайда кальций карбонатын термикалык ажыратуу жолу менен алат экенбиз. Кальций карбонатын биз ысытуу менен же болбосо термикалык жол менен ажыратканыбызда кальцийдин оксидине жана көмүр кычкыл газына ажырайт. 2 түрдүү оксид пайда болот. Ал эми лабораториялык шартта болсо кальцийдин карбонатына туз кислотасын кошконубузда кальцийдин хлориди деген туз пайда болот. Суу жана көмүр кычкыл газы алынат экен. Мына ушундай жолдор менен биз балдар көмүртектин 4 валенттүү оксидин алат экенбиз. Көмүртектин 4 валенттүү оксиди бул туз пайда кылбоочу оксидке кирет. Көмүр кычкыл газы же болбосо көмүртектин 4 валенттүү оксиди сууда эрип, суда эритмеси көмүр кислотасын пайда кылат экен. Бул көмүр кислотасы бул аябай туруксуз кислота, начар кислота болгондуктан ал тез эле кайра эле көмүр кычкыл газына жана сууга ажырап турат экен. Ажырап турат дагы. Бул ушул реакция кайталанма реакция болуп саналат экен. Көмүр кислотасы жана карбонаттар. Көмүр кислотасынын туздары карбонаттар деп аталат. Жана төмөнкү жолдор менен аларды алууга болот. Эгерде биз көмүр кислотасына металдык магний таш этсек, магний карбонаты пайда болот жана суутек бөлүнүп чыгат. Бул реакцияда биз металлдардын химиялык чыңалуу катарына көңүл бурабыз. Металлдардын
чыңалуу катары боюнча суутекке чейинки металлдар суутекти кошулмадан сүрүп чыгарат. Демек, магний суутекке чейин жайгашкандыктан суутекти кислотанын курамынан сүрүп чыгарат экен. Ошондой эле көмүр кислотасы негиздик оксидтер менен реакцияга кирет. Көмүр кислотасына биз кальцийдин оксидин таасир этсек, кальцийдин карбонаты жана суу бөлүнүп чыгат. Көмүр кислотасы негиздер менен да реакцияга кирет. Мисалы, көмүр кислотасына биз натрийдин гидроксидин кошсок, натрийдин карбонаты жана суу пайда болот. Эгерде биз кислотаны ашыкча алып, ашыкча кислотаны кошсок, анда кышкыл туз пайда болот. Мисалы, көмүр кислотасына натрий гидроксидин кошконубузда кислотаны ашыкча алсак, натрийдин гидрокарбонаты жана суу пайда болот. Натрийдин гидрокарбонаты бул кычкыл туз болуп саналат. Көмүр кислотасы бул аябай туруксуз кислота болгондуктан ал тез эле сууга жана көмүрчүлүк газына ажырап турат экен. Жана ошондой эле бул начар кислота болгондуктан өтө аз санда иондорго диссоциацияланат экен. Бул эки негиздүү кислота болгондуктан эки баскычтуу диссоциацияга дуушар болот. Кремний оксиди жана кремний кислотасы жана силикаттар. Көмүртек сыяктуу эле кремний дагы эки түрдүү оксидти пайда кылат. Эквиваленттүү жана 4 валенттүү оксидти пайда кылат. Эквиваленттүү оксиди бул монооксид деп аталат экен. Кремнийдин монооксиди биз айтып өткөндөй эле бул жаратылышта кездешпейт. Аны жасалма жол менен алабыз. Ошондуктан бул чаанда гана кездешкен оксид болуп саналат. Ал эми кремнийдин 4 валенттүү оксидин диоксиди же болбосо ал диоксид деп аталат экен. Аны өнөр жайда кремний кычкылтекти кошуу менен алабыз. Ал эми кремнийдин диоксидин же болбосо 4 валенттүү оксидин лабораториялык шартта кремний кислотасын ажыратуу жолу менен алабыз. Мында кремний кислотасын ажыратканыбызда ал кремнийдин диоксидине жана сууга ажырайт. Кремнийдин диоксиди же болбосо кремнийдин 4 валенттүү оксиди бул жаратылышта кум, таш түрүндө кездешет. Кремнийдин диоксидинин кристаллдары алар кварц деп аталат экен. Кремнийдин диоксиди бул кристаллдарды пайда кылат экен. Алар ар түрдүү түрдө болот экен. Алар кварц деп аталат. Кремнийдин диоксидинин кристаллдары булар тоок хрусталы, агат, опал, яшма, кальцидон жана седрюк деген ат менен ар түрдүү кварцтын түрлөрүн пайда кылат экен. Ушул минералдардын бардыгы бир гана формулага, баарынын формуласы бир гана формула. Ал силициум О2 деген бир гана формулага ээ. Кремнийдин диоксиди же болбосо кремнийдин 4 валенттүү оксиди бул кварцтын түрлөрү булар минералдар болуп саналат, минералдары. Ошондой эле талаш паты деген зат пайда кылат экен. Зат түрүндө кездешет кремний оксиди, кремен деген зат түрүндө кездешет жана кадимки кум топурак. Бул кремнийдин оксиди болуп саналат. Кремнийдин оксиди башка кислоталык оксидтерге салыштырмалуу сууда дээрлик эрибейт. Мисалы биз мындан кумдан билсек болот. Кум мисалы сууда эриби? Кум сууда эрибейт, демек кремний оксиди сууда дээрлик эрибейт экен. Топурак дагы сууда эрибейт. Ал сууда чөгүп калат. Ал сууда эрип кетпей, сууга кошулуп кетпейт. Ошондуктан кремний оксиди эрибегенди мына ушундай жол менен биз билсек болот экен. Кум дагы топурак да сууда эрибейт, экөөдөн суунун түбүнө чөгүп калат. Мындан биз жыйынтык чыгарат экенбиз, кремний оксиди сууда дээрлик эрибейт деген жыйынтыкка келет экенбиз. Кремнийдин оксиди силикат кыштарын өндүрүүдө, айнек жана керамика көмүрүн өндүрүүдө кеңири пайдаланат экен. Кремнийдин оксиди сууда эрибегендиктен кремний кислотасы сууда эриген силикаттарга башка кислоталарды кошуп алышат экен. Кремнийдин диоксидине биз сууну кошконубузда кремний кислотасы пайда болот. Кремний кислотасы бул силикат кислотасы деп аталат.
Кремний кислотасынын туздары силикаттар деп аталат экен. Мисалы, кремдин диоксидине биз кальцийдин оксидин кошсок, кальцийдин силикаты пайда болот экен. Жана ошондой эле кремнийдин диоксидине кальцийдин карбонатын кошсок, анда кальцийдин карбонаты жана кальцийдин силикаты жана комуңшук газы бөлүнүп чыгат экен. Мында экөө тең кремнийдин туздары силикаттарды пайда кылды. Андан башка дагы металлдар менен кошулуп, кремнийдин кислотасы силикаттар деген туздарды пайда кылат.